Word документиндеги комментарийлерди кошуу жана аларга жооп берүү бул долбоор боюнча пикир алмашуунун жана бир жерде кызматташуунун эң сонун жолу. Бул видеодон сиз Word документине комментарийлерди кантип кошууну жана көрүүнү үйрөнөсүз. Комментарийлерге кирүү үчүн Word лентасынан карап чыгуу өтмөгүн өтүңүз. Тасма Word'тун ар кандай мүмкүнчүлүктөрүнө кире турган жер. Аннотация түзүү баскычын колдонуп, документтин каалаган бөлүгүнө аннотация кошо аласыз. Белги талаага өзүңүздүн жазууну киргизиңиз. Пикириңизди оңой түшүнүү үчүн сиз ошондой эле документтин айрым бөлүктөрүнө эскертүүлөрдү шилтемелесеңиз болот. Биринчиден, мазмундун бир бөлүгүн тандап, оң баскыч менен басып, аннотация түзүүнү тандаңыз. Документтин белгилүү бир бөлүгүнө эскертүү кошо аласыз. Учурдагы жазууга эмнени билдирерин көрүү үчүн курсорду алып барсаңыз болот. Эгер кимдир бирөө документке комментарий берип жатса, талкууну баштоо үчүн ошол комментарийлерге жооп берсеңиз болот. Бул документке талкуунун бардык катышуучуларынын бир эле учурда кирүү мүмкүнчүлүгү жок болушу мүмкүн. Белгилүү жазууга жооп берүү үчүн бар жазууну тандап, жооп берүү баскычын басыңыз. Эгер сиз кандайдыр бир жорумдарыңызга же жоопторуңузга өзгөртүү киргизгиңиз келсе, жөн гана артка кайтып, аларды түзөтүңүз. Эгерде эскертмедеги маселе чечилсе, эскертмени тандап, бүттү деп белгилүү баскычын басыңыз. Тасмадагы карап чыгуу өтмөгүндө документтеги комментарийлердин ортосундагы өтүү үчүн мурунку же кийинки баскычтарын, ал эми тандалган комментарийлерди жок кылуу үчүн жок кылуу баскычын колдоно аласыз. Эгерде сиз эскертмелерди өчүрбөстөн жашыргыңыз келсе, кыска жазууларды көрсөтүү баскычын алып салыңыз жана аларды мындан ары көрбөйсүз. Документиңизге чогуу иштешүү жана пикир бөлүшүү үчүн эскертүүлөрдү колдонуңуз.